Uyku деген бул адамдын физиологический процесси. Эмнеге uyku адам баласына керек? Себеби уктап эс алгандан кийин баардык процесстер восстановление болот. Умственный, физиологический, баардык чарчаган, арыгандар uyku менен чыгып кетет. Анан кечкурун өзүңүздөр билесиздер, айтып калат го, кечкурун жатаарда тамакты көп жебе, уктай албай кыйналасың, организм эс алыш керек деп. Бул өтө туура нерсе. Бизде ушу саат 6-7-лерде кеч тамактанып, андан кийин түнкүсүн тамак ичпеш керек. Себеби ашказаныбыз дагы, мээбиз дагы, жүрөгүбүз дагы баардыгы түнү уктаганда эс алыш керек. Бул эми физиологический явление. Эми азыр сиз айтып атасыз, мисалы үчүн кайсы убактарда уйку качат деп. Уйку кайсы убактарда качат? Баягындай адам катуу неме кылганда, нервсеткенде качат. Анан жаныңда бирөө жатса, коңурук тартып атса, анда качат. Бул эми физиологический, конечно, бир киши менен мындай чогуу болуп бир комнатада, мейманканада жатып калсаң, коңурук тартса, түнү менен уктай албайсың, себеби жаныңдагы киши уктатпайт. Бул неме боло турган нерсе. Анан эми баягындай нервсетип уктай албай кыйналганда өзүнүн дары дармектери бар. Ошолорду ичсең болот, мындай седативный деп коет, успокаивающий же болсо снотворный деп коет. Ошол дарылар неме кылат. Анан кайсы убактарда дагы мындан башка дагы кайсы убактарда уйку качат. Баягы мисалы үчүн жатаарда мындай крепкий баягы кофелерди ичип алып уктабай экзаменге даярданам же болбосо жол жүрөм деген шоферлор болот го. Алар кофени двойной, тройной кылып туруп ичип алат да, анан кийин таң атканча уктабай баягы за рулем жүргөн немелер болот. Бул эми, конечно, мындай туура эмес, себеби организмди мындай зордуктоо менен барабар да. Себеби кыйналат, эс албайт, эртең менен неме кылганда түнү менен уктабай жүрсө, эртең менен өзүңүздөр байкайсыздар, баягындай ишке көңүлүң болбой, настроениең болбой, мындай бир нерсени жактырбай кыйналганың сезилип турат да. Ошон үчүн ар бир нерсенин өзүнүн нормасы бар. Мына адам баласы укташ керек, эс алыш керек. Бир күнүнө түнү 6-дан 8 саатка чейин уктаса болот. Кайсы убакта уктап эме кылыш керек деп азыр сурай бердиңиз. Эми мисалы үчүн кечкурунку саат 9-10дон баштап эртең менен саат 6-га чейин уктап турса, эгер жакшы уктаган болсо, эртең менен кадимкидей болуп, баягындай күчү дагы, мээнин неме эс алышы дагы ордуна келип калат. Анан баардык нерсе восстановление болот түндөсү уктап атканда. Мисалы үчүн ошо дем алып аткан өпкөбүз деле неме кылат, дем алат, эс алат. Жүрөгүбүз, давлениябыз нормальный болуп калат, пульс, булардын баардыгы нормальный болуп, эртең мененки баягы жумушка кадимкидей болуп даяр болобуз да. Анан түнү менен уктабасаңыз, эртең менен турганда, азыр айтып кеттим, кадимкидей кыйналып, баягындай иштегиң келбей, чарчап, анча нерсени жактырбай, мындай угайын деген немең болбой, баягы сиркеси суу көтөрбөй калыптыр деп коет го, ошол да ушу уйкунун начарлыгынан. Анан эми кайсы убактарда уйку көп болот. Мисалы үчүн давление түшкөн маалда көп болот. Анан баягындай бир инфекция менен ооруп, шалдырап, ичиң өтүп, кусуп, баягы давление түшүп кеткен маалда адам баласы ушундай баягындай өзүнө келе албай, уйку тартып, көп уктап калат. Эми алардын баардыгы мындай ордунда келтирсе болот. Анан бирөөлөр уктайт, уктаган менен баягындай глубокий сон болбойт. Булардын баягындай нервный системалары аябай расшатанный кишилерде болот. Себеби уктап жата берет, бирок эшикте болуп аткан кылып эткендердин баарын запись кылып тура берет, мээ иштей берет. Ошондой учурлар дагы кездешет. Анан эми уйку жакшы процесс, себеби уйкудан биз көп нерселерди алабыз. Анан жан жаныбарлардын баары уктайт. Мисалы үчүн бир нерсени айтып кетейин. Жираф бир 3 мүнөт, 4 мүнөт уктап эле эс алып тура берет экен. Могу жарганат деп коебуз го. Бул деген 20 саат уктайт. Ошо 20 саатта баардык күндүзгү болгон эмелери түндөсү восстановление болот. Адам баласы 6-дан 8 саатка чейин уктаса бул норма. Күндүзгү уйку түнкү уйкуну баары алмаштыра албайт. Анан мисалы үчүн күндүзү баягындай 1,5 саат уктап калган адамдар түндөсү уктай албай кыйналат. Себеби биздин организм ушу
түнкү уйкуга ылайыкташтырылган. Анан эми күндүз деле уктайт, бирөөлөр күндүз деле уктап, түндөсү деле уктап эме кылат. Эми адамдын ар кандай өзүнүн индивидуальный особенностьси бар да. Бирөөлөр күндүзү деле жакшы уктайт, түндөсү деле жакшы уктайт. Бирөөлөр күндүз уктабаса, түндөсү уктабай калат. Баягы көнүп калат экен да. Анан адамдын жашы көтөрүлгөн сайын уйку басат дейт. Мисалы үчүн 50ден өтүп эме кылгандан кийин адамдар түнкү уйкуга мындай көбүрөөк уктаганга аракет кылат. И түнкү уйкуну жакшы көргөндөр да бар. Анан бирөөлөр бар күндүз уктап эс алып алып, түндөсү мындай уктабагандар да бар. Ар кандай неме.